Мен Сулайманов Элдар Нурланович, 36 жаштамын. Ош шаарынын тургунумун. Ош шаарынын кеңешинин депутатымын. Ата журт Кыргызстан партиясынан чет өлкөдө көп жашап калдым, окудум, тажрыйба алдым. 2 жыл болду кайтканыма өзүмдүн Ошума. Оштогу көйгөйлөрдү мен өзүм жакшы билем, жашап туруп. Мына эң биринчиси бул таза суу маселеси. Өзүңөр билгендей, жамгыр жааганда таза ичкен суу токтоп калат. Ошондуктан көп изилдеп, тарап жүрүп, башка өлкөлөргө барып, ошол жерде кандай ошол көйгөйдү чечкенин өзүм көзүмен көрүп, ошондой специалисттерди табып, жакында ошол проектин биз жасап бүттүк, долбоорун. Буюрса, ошол проектибиз ишке кирсе, Оштун тургундары үзгүлсүз сууну ичип турат. Таза да болот ал суу. Эмнеге дегенде менин тажрыйбам суу боюнча бар. Мына Кашка суу айылында, Чоң Алай районунда биздин компания суу чыгарып берди, таза сууну. Булактан ошол тоолорду аралап, трубопровод өткөрдүк. Ошол айыл болсо азыр таза суу ичип атат. Андай проекттер болсо биз Чоң Алай районунда, Алай районунда азыр болсо ошонун үстүнөн иштеп атабыз, ошондой проекттерди жасайлы деп. Өзүңөр билесиңер, бул суу эң маанилүү, ошол ден соолукка дагы түздөн түз таасир эткен ушул суу. Алыскы аймактарды биз өнүктүрсөк, бул чоң салынып Кыргызстанга. Мына убакыт келди, ушул алган билимимди чет өлкөдө, алган тажрыйбамды ата журт Кыргызстаныма кызмат кылганга даярмын.